Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Сиздер менен химиялык реакцияларды жазууну улантабыз. Single displacement reaction. Single жалгыз, displacement орун алмашуу, reaction реакция. Галогендердин активдүүлүгү боюнча жайгашуусу эң активдүү флор, андан кийин хлор, бром, андан кийин йод. Демек активдүү активсиз металлды сүрүп чыгарат бирикмеден. Бул жерден хлор йодко караганда активдүү болгондуктан бирикмеден йодду сүрүп чыгарып, өзү бирикме түзөт. Йод бөлүнүп чыгат. Теңдөө үчүн бул жака 2-ни, бул жака 2-ни жазабыз. Бром йодко караганда активдүү болгондуктан калийдин бромиди йод. Теңдөө үчүн бул жака 2, бул жака 2. Хлор бромго караганда активдүүрөөк. Йод. Бул жака 2, бул 2. Йод хлорго караганда активсиз, жосом хлор күчтүүрөөк. Демек, йод хлорду сүрүп чыгара албайт. Реакция жүрбөйт. No reaction. Металлдардын активдүүлүгү боюнча жайгашуусу. Very active metals. Эң активдүү металлдар. Active metals, активдүү металлдар. Inactive metals. Активсиз металлдар. Булардын күчтүүлүгүнө жараша өзүнүн күчсүз металлдарды сүрүп чыгарат. Zinc. Жезге караганда күчтүү болгондуктан, активдүү болгондуктан, демек бирикмеден жезди сүрүп чыгарат. Зинктин хлориди кошулган жез. Натрийда темирден активдүү болгондуктан, натрийдин хлориди кошулган темир. Теңдөө үчүн бул жака 2, бул жака 2-ни жазабыз. Алюминий күмүшкө караганда активдүү болгондуктан, алюминий нитраты кошулган күмүш. Теңдөө үчүн бул жака 3, күмүштүн алдына. Цинк күмүшкө караганда активдүү болгондуктан, цинктин нитраты кошулган күмүш. Теңдөө үчүн бул жака 2, жака 2. Цинк жезге караганда активдүү. Демек, жез цинкти сүрүп чыгара албайт. No reaction. Эми мап. Сутекке караганда активсиз. Демек, сутекти сүрүп чыгара албайт. No reaction. Very active metals. Эң активдүү металлдар суу менен бөлмө температурасында реакцияга кирет. Активдүү металлдар жогорку температурада суу менен реакцияга кирет. Ал эми инактив металлдар суу менен реакцияга кирбейт. Суу менен реакцияга кирип, гидроксидтерди жана суутекти пайда кылат. Натрийдин гидроксиди кошулган суутек. Теңдөө үчүн бул жака 2, бул жака 2. Жака дагы 2. Калийдин гидроксиди кошулган суутек. Теңдөө үчүн 2. 2 кычкылтек болгон үчүн бирикменин алдыга 2. Бул жака дагы 2. Теңделди. Барийдин гидроксиди кошулган суутек. Теңдөө үчүн бул жака 2. Магнийдин гидроксиди кошулган суутек. Теңдөө үчүн 2. Ушул эле реакция ысытканда ийит. Магнийдин оксиди жана суутекти да берет. Металлдар кислоталар менен реакцияга кирип, тузду жана суутек газын пайда кылат. Бир гана noble metals, inактив металлдар, бул металлдар кислоталар менен реакцияга кирбейт. Бул жерден магнийдин хлориди, туз жана суутек газы бөлүнүп чыгат. Теңдөө үчүн бул жака 2. Барийдин
нитраты кошулган суутек теңдөө үчүн бул жака 2. Кальцийдин сульфаты кошулган суутек. Алюминийдин хлориди кошулган суутек теңдөө үчүн 3 жана 2-ни эң чоң жалпы бөлүнүүчү цифрага келтиребиз. Бул 6. Демек, бул жакта 6. Хлор ионун 6 калпары үчүн бул бирикменин алдына 2-ни жазабыз. 2 көбөйтүү 3 6. Алюминийден 2 болду. Демек, алюминийдин алдына 2-ни жазабыз. Суутектен бул жакта 2 6 кылуу үчүн бул жака 3-тү жазабыз. Бул noble металл, inactive металл болгон үчүн реакцияга кирбейт. No reaction. Бул жерде кальций CH2 кошулган суутек газы чыгат. Теңдөө үчүн бул жака 2. Half noble metals. Half деген жарым. Бул металлдар концентрленген жана суюлтулган HNO3 азот кислотасы жана күкүрт кислоталар менен реакцияга киришет. Бул жерден жездин нитраты жана NO2 газы жана суу бөлүнүп чыгат. Теңдөө үчүн бул жака 2. 2 азот болгондуктан бул жерде дагы 2 азот бар. Демек 4. Бул жака 4-тү жазабыз. Жезден бирөө, бул жакта дагы бирөө бар. Суутектен бул жактан 4-төө, бул жакта 2. Демек, жерге 2-ни жазсак 4 болот. Кычкылтектен 4 көбөйтүү 3 12. Бул жерде 3 көбөйтүү 2 6 кошулган 2 көбөйтүү 2 4 кошулган бул жакта 2 2 жалпы кошсок 12. Демек, кычкылтектер дагы тең салмакта. Жез суюлтулган азот кислотасы менен реакцияга кирип, продукциялар бөлүнүп чыгат. Теңдөө үчүн 3 3 2. Жезден 3, бул жакта дагы 3. Азоттон 3 көбөйтүлгөн 2 6. Бул жакта 2 болгондуктан 8. Демек, бул жака 8. Суутектен бул жакта 8 болгондуктан бул жака 4-тү жазсак теңделет. Кычкылтек бул жерде 8 көбөйтүү 3 24. Бул жакта болсо 3 көбөйтүү 3 9 көбөйтүлгөн 2 18. Бул жерде болсо кошулган 2 кычкылтек бар 20. Кошулган 4, бул жакта 4 кычкылтек бар 24. Демек, кычкылтектер дагы тең салмакта. Жез концентрленген күкүрт кислотасы менен реакцияга кирип, жездин сульфаты кошулган SO2 кошулган суу. Теңдей турган болсок, бул жака 2, жезден 1, бул жакта дагы 1, күкүрттөн 2, бул жакта дагы 1 1 2, суутектен 2 көбөйтүлгөн 2 4, бул жакта 2 болгондуктан алдына 2-ни жазабыз. Кычкылтек 8, бул жакта 4, кошулган 2 6, кошулган 2 8. Суюлтулган күкүрт кислотасы менен реакцияга кирбейт жез. Алтын King Water, царская водка, ошондо гана эрийт. Бул царская водканын формуласы King Water. Реакциясы төмөндөгүдөй жүрөт. Алтындын хлориди кошулган азоттун кычкылы кошулган суу. Хлоридтен 3, бул жакта дагы 3, алтындан 1 1. Суутектен бул жакта 3, бул жактагы менен 4, демек, бул жака 2-ни жазабыз. Азоттон 1 1, кычкылтектен 3, бул жакта 1, бул жакта 2 3. Демек, реакциябыз теңделди.
Амфотерик металдар, булар алюминий, зинк күчтүү негиздер менен реакцияга кирип, тузду жана сутек газын бөлүп чыгарат. Бул жерден натрий 2, цинк O2 тузу жана сутек бөлүнүп чыгат. Теңдөө үчүн бул жака 2-ни жазабыз. Бул жерден натрий, алюминий O2 сутек. Теңдейбиз. Бул жака 2-ни жазсак, бул жака дагы 2. Бул жака 2, алюминий 2. Бул жакта кычкылтек 4 болгон үчүн бул жакта 2, демек бул жака дагы 2. Сутектен болсо бул жакта 2, бул жакта 4, 6, демек бул жака 2. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.